Ташкент Бишкек Алматы аталышындагы магистралды газ түтүкчөсү 60-жылдары салынган. Учурда ал оңдоо иштерине өтө муктаж. Анын узундугу 1585 чакырымды түзөт. Газ кууру Борбор Азиядагы ири газ түтүк системасынын катарына кирет жана жылына 12 миллиард метр куб жаратылыш газын өткөрүүгө ыңгайлашкан. Бул система сокулук газ компрессордук станциясы аркылуу өтмөкчү. Учурда толугу менен оңдоодон өткөрүлүп жаткан бул компрессордук станциянын иши менен премьер-министри Темир Сариев иш сапар алкагында таанышты. Чынын айтканда аталган станциядагы түтүк жана тетиктердин эскириши таң калтырбай койбойт. Жана буга чейин кантип иштеп келген деген суроону да жаратат. Анткени аларды оңдоо үчүн запастык бөлүктөрдү мурдагы союздук мамлекеттердин алкагында да табуу мүмкүн эмес. По результатам анализа будут выявлены все участки. Анализдин жыйынтыгы менен оңдоло турган бардык участкалар такталып чыгат. Ал эми андай участкалар биз билгендей аз эмес. Газпром өз учурунда оңдоо иштерин баштады жана ал туруктуу газ менен камсыз кылууга шарт түзөт. И эти работы должны обеспечить надежное газоснабжение. Өкмөт башчы Темир Сариев Чүй областына болгон иш сапарынын алкагында Москва районунун Беловодскай айылында Газпром Кыргызстан компаниясынын Бишкек жана Чүй областтарын 2015-2019 жылдарга газ менен камсыз кылууну өнүктүрүү планы менен таанышты. Айта кетсек, учурда Бишкек шаарында узундугу 1089 чакырым газ түтүкчөсү колдонулуп, 169 миң үй жана имарат газ менен камсыздалган. 2019 жылдын аягына чейин дагы 33 чакырым газ түтүкчөсү курулуп, 40 миңден ашык үй жана имарат газ менен камсыздалат. Мындай жол менен алдыдагы 3 жыл аралыгында Газпром Кыргызстан 36 миллиард рубль жумшап, 2019 жылга чейин Бишкек шаары жана Чүй областынын аймагынын 70% газ менен камсыз кылууну пландап жатат. Анын алкагында Бишкек шаарында 22 жаңы конуш жана Чүй областындагы 42 айылга жаратылыш газы жеткирилет. Муну менен катар өлкө аймагындагы газ түтүкчөлөрү жаңыртылат. Премьер-министр Темир Сариев өз сөзүндө Газпром Кыргызстан ишканасынын ишин жогору баалап, Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан долбоорлору үчүн ыраазычылык билдирди. Өкмөт башчынын айтымында Газпром сыяктуу дүйнөлүк ири компаниянын келиши Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ. Газпром Кыргызстан компаниясы Кыргызстандын газ инфраструктурасын өнүктүрүүгө 100 миллиард рубль салууну убада кылган. Кыргызгаз ишканасын Газпромго сатууда айрым адамдар чоочулап бул демилгени сындап чыгышкан. Бирок азыр мындан ары элибиз туруктуу түрдө үзгүлтүксүз газ менен камсыз болору белгилүү болду. Что значит, когда приходит мировой лидер со своими стандартами, со своим менеджментом и будет Дүйнөлүк лидердин өзүнүн стандарттары, менеджменттери менен келиши дегенди мааниси ушул. Эң негизгиси биздин калк туруктуу газ менен камсыз болот. Буга чейин бизде болуп келген тобокелдиктердин бардыгын азыр Газпром өзүнө алган. Жана эми кышы жайын бизде газ болот. Президенттин учкул сөзү эсиңиздерде бар болсо керек. Бизге кыргыз газ керекпи же элге газ керекпи деген. Биз ошондо газ болушу керек деп Газпромду тандаганбыз. Вот помните крылатую фразу президента, когда сказал: нам нужен Кыргызгаз или нам нужен населению газ? Вот мы тогда выбрали, что у нас должен быть газ. И выбрали Газпром. Премьер-министр өлкө түштүгүн үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу милдетин Газпром Кыргызстан ишканасы мойнуна алганын, бул багытта бир катар долбоорлор ишке ашарын өз сөзүндө кошумчалады. Сапардын жүрүшүндө Темир Сариев Бишкек шаарындагы жаңы конуштарды газ менен камсыз кылуу үчүн генералдык планды тактоо боюнча иштерди тездетүүнү шаардык мэрия жана өкмөт алдындагы курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине тапшырды. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.